Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Адаттагыдай эле күндүн темасы программасынан көрсөтүүбүздү баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө алыскы аймактарда, айыл жерлеринде мөмө жемиштерди өстүрүүнүн жаңы ыкмаларын өздөштүрүү абдан бир эл арасында кеңири жайылып келе жатат. Биз мына ушул багытта сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыра кетели. Студияда АВЭП коомдук фондусунун координатору Жаныбек Пакыров жана Мээрим булагы балдар үйүнүн директору Гүлнара Дегенбаева, ошондой эле Түп райондагы билим борборунун директору, Түп райондагы Арал айыл кеңешинин депутаты Азамат Абдылдаев. Саламатсыздарбы? Алгачкы сөздү Жаныбек мырза сизге берсек, мынакей сиздердин долбоордун негизинде ушул жер жемиштерди өстүрүүнүн жаңы ыкмаларын өздөштүрүү багытында бир топ иш жүргүзүлүп жаткан экен. Ушул кандай багытта иш жүрүп жатат? Силердин ошо долбоордун кайсы компонентине кирет? Кандай иштейсиздер? Алгач ушул тууралуу маалымат берип койсоңуз. Рахмат, саламатсыздарбы. Долбоордун аталышы Карагат плюс программасы. Бул 2 жылдан бери Ысык Көл областында өз ишмердүүлүгүн ийгиликтүү улантып жатат. Негизги Карагат плюс программасынын максаты бул базар экономикасына багытталган таза экологиялык мөмө жемиштерди өстүрүү жана фермер менен кайра иштетүүчүлөрдүн мамилесин жакшыртуу аркылуу Ысык Көл тургундарын экономикалык абалын жогорулатуу жана эмгек мигранттарынын санын азайтуу болуп саналат. Карагат плюс программасы бир нече компоненттерден турат. Жана да сиз айтып өтпөдүңүзбү? Бул негизги компоненттери бул питомниктерди өнүктүрүү, фермерлерди окутуу, сактоочу жайларды жабылтуу, тамчылатып сугаруу системасын жабылтуу жана күнөскана чарбачылыгын өнүктүрүү болуп эсептелет. Бүгүнкү учурда ушул күнөскана компонентин алсак, чындыгында Ысык Көл областында жана жалпы эле республикада ушул күнөскана темасы, идеясы аябай жакшы өнүгүп келүүдө. Учурда ушул күнөскана чарбачылыгын өнүктүрүү долбоорун ошо 2013 жылынан баштап иштеп келе жатат. Бир топ жетишкендиктер бар, аны айтып өтсөм болот. Ошондой эле 2013 жылы ушул күнөскана чарбачылыгын өнүктүрүү максатында кесиптик билим берүү окуу жайларында 4 күнөскана куруп бердик. Андан мурун мен кыскача күнөскананын максатын айтып өтөйүн. Күнөскана чарбачылыгын өнүктүрүү максаты бул жашылча жемиш, таза экологиялык жашылча жемиштерди күнөскана шартында өнүктүрүп, өстүрүп, ошол аркылуу Ысык Көл тургундарынын экономикалык абалын жогорулатуу жана жумуш орундарын түзүү болуп эсептелет. Жана да жогоруда айтып өткөндөй, ушул күнөскана идеясын биз кесиптик билим берүү системасы аркылуу Ысык Көл областында азыр таратып жатабыз. Бул Ысык Көл областында 4 кесиптик окуу жай бар. Алар Бөкөнбаевда жайгашкан 81-чи кесиптик лицей, Барскоомдо жайгашкан 55-чи кесиптик лицей, жеке Түп билим борбору Түптө жайгашкан жана Ананевада 82-чи кесиптик лицей. Ал жерде күнөсканалар толугу менен инновациялар менен толукталып, жасалып, курулуп, өткөрүлүп берилди аларга жардам катары. Учурда кесиптик лицейлери жергиликтүү элди кесиптик ушул күнөскана чарбасын өнүктүрүү боюнча окууларды өтүп жатышат. Күнөскана боюнча. Ошондой эле буга кошумча социалдык, толугу менен социалдык бир проектилерибиз бул жылы жакшы ишке ашты. Алардын ичинде Ак Суу районунда Теплоключенко айылында Ак Суу балдар үйүнө 100 метр квадраттык күнөскана куруп бердик. Ошондой эле Түптө Акбулуң айылында Мээрим булагы балдар үйүнө да куруп бердик. Бунун баарын жана жогоруда айтып өткөндөй Карагат плюс программасын Кумтөр каржылап, АВЭП коомдук фонду ишке ашырып жатат. Учурда ошол урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарды айтмакмын, Ысык Көл областында кызыктар фермерлерди дагы келип ушул кесиптик лицейлерде үйрөнүп, кандай иштетиш керек,
күнөс кананы кандай мөмө жемиштерди эгиш керек, ошонун баарын үйрөнгөн мүмкүнчүлүк жана шарттар түзүлгөн учурда. Кыскача. Буга чейин кандай кабыл алып атат ошо эл анткени силер айтып атпайсыздарбы ошол элдин бир турмуш жашоо шартын оңдогонго бир салым болсун деген ниетте ушундай нерселер болуп атат депчи. Анан ошол күнөсканаларды куруу, мөмө жемиштерди ошол күнөсканаларда өстүрүү, анан аны мүмкүнчүлүк болсо сатып өткөрүү жана башка маселелер кызыктырат да элди азыр ушул тапта. Анан эл кандай кабыл алып атат? Муну негизинен мындайча айтканда акыркы күндөрү моодага кирип калды десек болот да, бул күнөскана. Эмне дегенде бир 2-3 жыл мурун бул идея элдин арасында көп айтылып айткан. Учурда чындыгында аябай көп киши кызыкчылыгын билдирип, окуп, ал эми өзүнүн шыгылары бар, аны келиштирип, квалификациясын жогорулатып, ушинтип куруп иштетип атышат да. Негизинен күнөскананы куруу жана иштетүү аябай пайдалуу. Жеке өзүнүн фермерге да пайдалуу экен, ошондой эле жергиликтүү калкка да пайдалуу да. Эмне дегенде элестетиңиз, чоң шаарларда кышында баалар жогору болгондо, айыл жергелерине бардык жакта ал дагы кымбаттап кетет бааларчы. Ошол учурларда ушул айыл жергелеринде ушундай күнөскана чарбасын өнүктүрсө фермерлер, өздөрүнүн үй бүлөсүнө бакмак, карап, жергиликтүү элге да камсыз кылып берет да. Ал эми баа жагынан айтып кетсек, күнөскананын негизи иштетип атканда түп билим борборунун Азамат Баке дагы кыскача айтып кетет, анын канчалык рентабельный экенин. Но фермерден дагы бул зависит этет да, канчалык даражада жакшы иштетсе ошончолук көп мөмө алат да. Эмне дегенде мен азыр конкреттүү түрдө монча килограмм, тонна деп айтканда, кээ бир фермерлер башкача чыгарышы мүмкүн да, натыйжанычы. Негизинен пайдалуу жумуш болуп эсептелет. Рахмат, Азамат мырза, мынакей жогоруда айтылбады ушул күнөскананын бүгүнкү күндөгү мындай эл арасына жайылып бараткандыгы, анын натыйжалуулугу жөнүндө. Анан элдер менен көбүрөөк алака катышта болуп атасыз, өзүңүз аралашып жүрөсүз, ошол идеяны таратып, аларды ушул ишке тартып аткан адамдардын бири катары айтсаңыз, кандай мындай кабыл алуу, элдин ушуга кызыгуусу, аны реалдуу ишке ашыруу жагы кандай болуп атат? Рахмат, саламатсыздарбы? Мен айтып кетейин, учурдан пайдаланып, АВ фондунун өкүлү отурат. Бизге 2013 жылы ноябрда ишке ашырып, бизге биздин центрга теплица салып беришкен, бир сотый. Салып беришип, биз өзүбүз билим центри эмебизди кошуп, салымыбызды кошуп, ошондо бир сотыйга 480 миң сомго теплица салдырылды. Кумтөр аркылуу АВ фондусу бизди ошо тандап. Анан ошондо баштап биз өзүбүз биринчи жолу редиска септик да. Андан мурда Түп районунда ушу кар калыңчы, өспөй калышы мүмкүн, суук көп болот деп бизди деле коркутуп мындай эметкенбиз да. Анан кой деп ошол бир агрономубузду окутуп берди, ошо АВ фондусу окутуп берип туруп, анан ошону теплицаны кандай иштетишти уже бүт түшүндүрүп, ошонун агрономдун тартиби менен иш алып бардык да. Алып барып редиска септик, редискабыз жакшы чыгып, декабрдын жаңы жылга жакын уже биз түшүм алып, редискаларды сатып баштадык да. Ошондо уже бизге кызыгуу башталды өзүбүзгө. Анан ошону элдер көрүп дагы кээ бирөө дагы ишенбей турушту да. Силер базардан алып келип туруп эле коюп койдуңарбы деген сөздөр да болду да. Силер телевизорго жөнүнө көрсөттү. Биз ошону да телевизордон чакыртып көрсөттүк да. Мына өскөн продукциябызды биринчи түшүмдү эметип атабыз деп ошо айылдагы депутаттарды, айылдагы кишилерди чакырып, чогуу жулуп, чогуу оз тийип, анан саттык ошону. Сатып, результат көргөздүк да. Анан ошондо элдердин кызыгуусу башталды, өзүбүздүкү башталды. Анан барган жерге чогулуштардан айтып берип аттык, ушундай пайдасы бар экен, өсөт экен. Редискага 5 градус эле жуулук болсо, теплицанын ичи өсө берет экен редискабыз. Анан редисканы сеип бүткөндөн кийин январларда бадыраң септик. Бадыраңды сеип, аны дагы көрдүк да, биз биринчи жолу сеип атабыз, кандай өсөбү, өспөйбү деп анда дагы корктук. Бирок агрономубуз, ушу бизди окутуп берген агроном, АВ фондусу окутуп уже даярдап берди. Ошол агрономдун тили менен септик. Мен директормен мындай кыл деп айтпайм, ошо агроном, биз адис кандай айтса ошондой болот. Жанузаков Талант деген агайыбыз бар, өзү агроном. Ошол агайыбыз
мындай кыл дейт, так ошондой себеп метсек мына бадыраңыбызды ушуга чейин сатып, ал жерден да үзүрүн көрдүк. Ошондо дагы биз биринчи жолу болуп аткандан кийин кемчиликтер болот экен. Ошо кемчиликти биз кетирген кемчиликти бизден окуган угуучулар, фермерлер да кетирбеш үчүн ошону да биз айтып аттык да. Мына мындай кылганда кемчилик болду бизден. Күндү ысытып аттык. Ошондо дагы болбойт экен. Мисалы бадыранга 35 градустан ашып кетсе, бадыраң өсүүсү токтоп өспөй калат экен. Скважинак болсо да болбой калат экен. Ошолор жагындагы биз анализдеп, анан ошол жерде бир теплицаны иштеткен мастерибизди даярдадык. Курманов Жекшенбай деген байкебизди даярдап, агайыбызды. Ал агайыбыз азыр мына ошол жерде өзүнүн баласындай кылып, ошол теплицанын ичин гүлдөтүп карап отурушат да. Анан алар дагы жазып атат. Эмне кемчилиги бар? Биз айтып атабыз, ушу кетирген кемчиликти башка бизден окугандар кетирбесин, ошолорго ачык айтып, ачык жеткирип бергиле. Чтоб тиги биз кыйналганда кийинки угуучуларыбыз, салган фермерлер теплицанын баркын кетирбеш үчүн ошондой кылгыла деп бизде Авиа фондунун өкүлдөрү ушундай окууну уюштурганын, андан кийин окутуп эле таштап салбагыла деп атат бизде. Ушул 3 айдан кийин кайра салдыңбы теплица, эмне кылдың деп контролдоп биз Авиа фондусу менен биргелешип, комитетке отчет берип, ушундай иш жүргүзүп атабыз да. Бул жагы да жакшы болот да. Кээ бир жерде окууда эмне болсо ошо болсун, кайдан көрдүк деп эле таштап койчубуз. Азыр болсо окууту уже до конца салганга чейин, салгандан кийин сатканга чейин жардамдашалы деген биз максатта ушундай идея менен Авиа фондусу аркылуу чогуу ушуну поддержка кылып бергиле, ушундай иш кылалы деп, мына ушул учурда, азыркы учурда биздин мугалимибиз жакшы окуган үчүн, үздөштүрүп кеткен үчүн Бишкекте мына ушул жерден азыр курс ачып Бишкекке чүйгө чакырылат. Мугалимибиз чүйдөн окуп атат. Ушул моментте азыр мына бүгүн уже Акунбаева көчөсү ботанический садта уже окуу жүрүп атат. 14 баланын 14 киши кызыгуучуну азыр ушул учурда ошо күнөскана боюнча окуп атат. Только күнөскана боюнча, күнөскананын ичинде капельное решение бар, тамчылатып сугаруу, кандай салыш керек, кандай жагы салса пайдалуу деп ушунун баары уже мына кызыгып өздөрү 2,5 миң сомдон төлөп келип окуп бизге жазылып мына окуп атышат. Уже бул жерден азыр ботанический садта курс ачып атабыз. Айылдардан, райондон, Ак Суу районунан окутуп атабыз, Жети Огуз районунан окутуп атабыз, Түптөн окутуп, мындай элдин кызыгуусу жакшы болуп калды да. А мурда болсо Кыргызстанга теплица болбойт дегендей кылып эле биздин мал чарбачылыгы менен эле ушу менен эле кете бериптирбиз да. Азыр мына чем 2 үйдүн расходун кетиргенден көрүп 1 сотый теплица салып алсак бүйгө ошол актайт экен. Жакшы экен. Мына биз өзүңүз жана айтып кеттиңиз, биз мурда Кыргызстанда мисалы гектарлап буудай, арпа, картошканы айдап коюп, анан биз бадыраң, помидорду биз шаардан сатып келебиз деп отура берчүбүз да. А бүгүнкү күндө ошо айыл чарбасын өнүктүрүү, анын ичинде ошол мөмө жемиштерди өстүрүү менен элдин турмушуна кайсы бир деңгээлде жаңылык киргизүүгө боло тургандыгын, жеңилдетүүгө боло тургандыгын ушул иш аракеттер далилдеп жатат десек болот. Анан Жаныбек мырза, мына сиздер ушул күнөскана компонентинин негизинде ушул социалдык багытта да иш алып барып жаткан экенсиңер да. Мынакей балдар үйлөрүнө куруп атабыз дедиңиздер. Ушул балдар үйүнө куруу канчалык мындай ошол балдар үйүнө жардам бере тургандыгын Гүлнар эженин өзүнөн укпайлыбы? Гүлнар эже, эмне максатта, кандай болуп мындай сүйлөшүп калдыңыздар, кандай кызматташуу башталды? Бул канчалык сиздердин балдар үйүнө жардам алып келет? Саламатсыздарбы? Бул абдан жакшы суроо, негизи абдан жакшы ушундай бир передача болуп атат да. Мисалы, Мээрим булагында 128 бала багып чоңойтуп келе жатам 15 жылдан бери. Мына 15 жылдан бери биз өзү негизи парник сыяктуу бирдемени куруп алып, ошол жерде балдарга эмгек үйрөткөнгө үйрөтчүбүз да. Анан бирок тапкан тиги мөмө жемиштерибизди кышка чейин сактай алчу эмеспиз. Ошонун баарын тең консервация сыяктуу жасап эле, анан менен бул Авиа фондусуна биз кайрылып, Кумтөргө кайрылып, ушул биз ушундай бир теплица жөнүндө окутук элек. Бул Азамат байкебиз дагы ушинтип окутуп атыптыр деп угуп, анан биз жазып бир проектке бир заявка жаздык. Заявка жазсак, анан Кудай буйруп, ошо биздин заявкабызды поддержать этип калышты. Колдоого алынды. Колдоого алынды. Анан кандай эме болот,
деп кандай болот, бизде же билимибиз жок, баягы теплица менен парниктин чоң айырмасы бар. Чоң деп анан кийин ушул Жаныбек аябай биздин үйүбүздү көрүп, биздин баягы эмгектенгенибизди көрүп, анан эки балабызды ошол окууну бүткөн балдар, уже мектепти бүткөн балдарды ошол сабакка алып кетти. Ошол 2 күн семинарга Чүй областына, Ошко чейин апарып көрсөтүп, анан алар тим эле ушунчалык бир сүйүнүч менен келишип, биз ушинтип жасашыбыз керек дегенден, бирок теплица жөнүндө кеп да боло элек болчу анда. Поддержать эте же өтпөй деп анан бир күнү Жаныбек чалып калды. Ушинтип же силерге ушинтип кышкы бир теплица куруп беребиз деп баарыбыз тең эмне кылып жардам беребиз. Анан ошол мен баккан балдардан уже студент балдарым да бар, Москвада окугандар бар, алар баары каникулга келип калышты эле. Ошол балдар менен анан чогуу ошол эмнесин түшүрүп бере элек, топурак эмнеси ташын түшүрүп, ошентип чогуу бул проекттин балдары келишип, строительдер келип, ошону жардам беришип, азыр эми буюрса бүткөн атабыз. Анан мен ушу Кумтөргө дагы, анан Аве фондусуна дагы аябай ыраазычылыгымды билдиргим келет. Бул кишилер ушул проектisi менен баарыбыздын башыбызды бириктирип атат. Мисалы, бул киши менен дагы азыр биз терең иштешкенге кызматташып калабыз буюрса. Дегенде биз жалгыз эле биздин балдарыбызды эмес, ошо айылдын балдарын дагы окутканга аракет кылалы деп атабыз. Ошол жерденчи өзүбүздүн проектибиз болуп атат эми. Окуталы, жардам берели, көп нерсени үйрөнүп калышсын деп. Андан сырткары дагы биздин, мен өзүмдүн да кыргыз аялдар коому бар. Аякта мындай жакыр жашаган аялдар бар, балдары көп, балдарын таштап жибербесин деп, ошол аялдарга дагы мындай ушу группаларды түзүп, ошол жерде үйрөткөнгө аракет кылалы деп атабыз. Анан баарыбыз мен ушул жерде сүйүнүп отурам. Бул кишилер окутуп беришсе, бул кишилер каржылап беришсе, Кумтөрдө каржылап беришсе, анан эмнеге биз иштейбиз? Иштешибиз керек, окушубуз керек. Жашоо турмуш ошого алып баратат. Ушинтип эле отура берип эле анан мен эчтекем жок деп эле тиги өкмөттү мынтип эме кыла берген туура эмес да. Өзүбүз иштешибиз, өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Мен бирдеңени үйрөнүп алайын деп, кандай кылалы деп. Биз мисалы биз аябай жакшы бир үлгү болуп беришибиз керек болуп атат. Анан ушул передача аңардын эмеси менен рахматымды айтып атам, батамды берип атам. Рахмат. Азыр дагы бизге байланышка чыккан замандаштар бар экен, суроолорун кабыл алалы, мүмкүн болушунча сиздерге тиешелүү болсо жооп берип коесуздар. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Алло. Саламатсызбы? Биз Таластан чалып эле Бакай району. Угуп жатабыз, Талас, Бакай ата. Сурооңузду бере бериңиз. Биз ушу сабактардын кайсы жерден алсак болот, кимге байланышсак болот? Ошо күнөсканалар боюнча сабактарды кайдан окуп үйрөнсө болот. Сурооңуз түшүнүктүү. Азыр дагы бир суроону угалы. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы. Угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз. Биз Ысык Ата районунан Ивановкадан. Ошол теплицаны биз былтыртан бери угуп атабыз. Эгер каражат эме болсо, кай жактан жардам сурап, ошол теплица курсак деген ойдобуз. Рахмат. Рахмат. Жаныбек жооп берип коесузбу? Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Курстар боюнча кыскача айтып кетейин. Чындыгында бул күнөскана чарбачылыгын өнүктүрүү курсу ушу Карагат плюс программасынын алкагында ачылган. Учурда бир гана Ысык-Көл областында иштеп жатат да. Бирок биз деле каалайт элек республикалык масштабта деңгээлге жайылып ачылса иштесин депчи. Негизинен жанагы жогоруда да айтып өткөндөй, бул азыркы учурда ушул Ысык-Көл тургундарынын экономикалык абалын жакшыртууда. Ошондуктан ушул 4 кесиптик лицейде ушул курстар ачылып окутулуп жатат. Бирок урматтуу суроо берүүчү, телегөрүүчү, сиздерге айтмакмын, каалаган убакытта, каалаган күнү байланышып бизге ушул кесиптик лицейлердин базасында коюлган күнөсканага келип, карап, көрүп, суроо тажрыйба алмашып кеткен үчүн 4 эшиктер тең ачык. Келип көрүп кетсеңиздер болот да. Чындыгында биздин
АВЭП фондун ишке ашыруучу фондунун номерин жазып алсаңыздар болот. 03944 30 617 номерине чалсаңыздар болот. Же болбосо кыскача эле латин тамгасы менен карагат чекит KG сайтынан толук маалымат алсаңыздар болот да. Мына ысык атадан Ивановкадан ошону кантип ачса болот, кантип каражат тапса болот деп атпайбы. Анан күнөскана бул биздин республиканын аймагында бүгүнкү күндө кеңири жайылып атат. Сиздердин долбоордон сырткары да күнөскана маселеси менен иш алып баргандар бар. Ошентсе дагы айтып койсоңуз, ошол сиздер иш жүргүзүп жаткан аймактын дыйкандары деле кызыгып атат да. Эгер күнөскана куруп, күнөскананы иштетип, андан бир пайда көрөйүн деген дыйкан болуп калса, кимге кантип кайрылыш керек да? Ага, суроо негизинен жакшы. Негизинен жана да айткандай, ушул Ысык-Көлдө жайгашкан 4 кесиптик лицейине кайрылса болот. Алар жана жогоруда дагы бир жолу кыскача кайталап өтүп кетейин. Бөкөнбаев айылында номер 81-лицей. Ал жерге кайрылса болот. Барскон 55-лицей, Түп билим борбору, Түптө Ананева айылындагы Ананева 82 кесиптик лицей. Ал жерге барып, биринчи курстарды окуп, эгерде кызыктар фермер өзүнүн шыгын келиштирип, өнүктүрүп окуп алайын десе, ошол кесиптик лицейге кайрылса болот. Дагы бир нерсени айтып өтүш керек. Бул жерде курстардын инновацияларынын бири бул модулдук ыкма менен окутулат. Модулдук ыкма дегенибиз 15 күндүк окуу, толугу менен 90% практикага ыңгайлаштырылган, басымдуулук жасалган бул курстарда. Ошондо фермер окуп, өзүнүн шыктарын ошол 15 күндө үйрөнүп, уже курганда даяр болуп чыгат деген күтүүдөбүз. Биз дагы ошол жакка кайрылса болот. Же болбосо кандайдыр кеңеш алыш, же болбосо маалымат алыш үчүн да АВЭП коомдук фондуна Карагат плюс программасына кайрылса болот. Номерде айтып өткөндөй, же болбосо сайттан да алса болот да. Ар дайым чалыңыздар, сурооңуздарга жооп беребиз. Ушундай бир жаңы башталышта ишти ишке ашырууда сөзсүз каржы маселеси негизги нерсе да. Мисалы ошол сиздер айтып аткан ошол Ысык-Көл областынын экономикасын туруктуу өнүктүрүү деген максатта болуп атат да мунун бардыгы. Анан калкты жакырчылыктан чыгарууга көмөктөшүү деп атабыз. Анан ошол жакыр жашаган, же болбосо бирине тартса бирине жетпеген үй бүлөдө, же ошондой жерде жашаган адамдар күнөскана куралы десе, ага сөзсүз каржы маселеси зарылдыгы келип чыгат да. Анан ушул кандай жол менен чечилет? Мисалы бекер эле мына моунча акчаны алда күнөскана куруп ал деп эч ким бербейт. Анан бир ийкемдүү механизмдер болсо керек. Биз жооп беребиз. Биз азыр окутуп атканда ошо фермерлерде деле баарында көбүрөөк мындай идеялар бар экен. Анан биз ошо жергиликтүү өзлөрүнүн сала тургандай ыкмаларын дагы ошо кеңеш берип кетип атабыз да. Мисалы кээ бирөөнү айтып атабыз, агоро туңарга барып туруп кандай салыш керек, ошол жерге биз барып консультация берип, мисалы сокмо менен согуп, стена менен 5 жылга чейин жана бизде эле клёнка менен салып деле мындай салса деле болот экен. Мисалы Ош Жалал Абадта биз көрүп келдик, клёнка менен сокмо менен согуп ошондой салгандар деле көрдүк. Мына жолдон Бишкектен көрдүк, китайский дагы сокмо эми менен салып коюп 5 сотый, 6 сотыйга чейин көрдүк. Анан азыр карапайым эл өзүнүн эле коросуна эле сокмо менен, топурак менен согуп жасаса деле болот. Андан бизде азыр окуган фермерлерибиз өздөрү уже теплицаны уже курганды уже үйрөтүп чыкты. Кандай куруш керек, кандай болот, уже бири-бирине консультация берип атышат ушу. Кызуудар көп болду. Даже бизде окугандарыбыз окуп, мына уже предлагать этип атат. Мен момча сомго салып берем. Мындай арзаныраак эме кылып берем, материалын сен ал деп ушундай кеңешип, сметасын эмесе да биз менен байланышса да, биз да ошолорго түз жардам бергенге аракет кылабыз да. Акча жагынан эмес, просто кеңеш беребиз. Кеңеш беребиз, ошо окуп бүткөндөн кийин биз банктарды да чакырып берип атат. АВЭП фонду аркылуу анан биз да өзүбүз да чакырып атабыз. Кандай кредит бере аласыңар? Кызматташ кылып атабыз. Анан банктар да сүйүнүп атат. Ушу Бай Түшүм, Айыл банктар келип биздин окуучуларыбызга аягында сертификат берип атканда информация берип атат. Бизден алсаңар мындай жол-жобосулар, ыңгайлуулуктар беребиз деп атат да. Анан бирок ошо беребиз деп атат, бирок ошондо дагы биздин дыйкандарга кичине проценттери кымбатыраак болуп атат да. Ошого кыйналышып, кичине азыраак эме деп атат. Бирок кызыккандар аябай көп болду. Биз бул жөнүндө азыр Жамиеттен дагы угабыз. Бизге байланышка чыккандар бар экен, сиздердин угабыз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы, угуп жатабы сизди? Кийинки телегөрүүчү бар болуш керек, экинчи телегөрүүчүнүн дагы суроосун кабыл алганга аракет кылалы. Саламатсызбы, угуп жатабы сизди? Байланыш үзүлүп калды окшойт. Урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угармандар, кайрада байланышка чыкканга аракет кылыңыздар. Экранда көрсөтүлгөн телефондор аркылуу биз азыр Жаныбекке сөз берели. Жаныбек жанагы каржы маселеси жана дыйкандарга кеңеш берүү, ошо каржылык колдоо жагынан. Азамат Байке да айтып өткөндөй, каржы маселеси сиз да айтып өттүңүз, өтө маанилүү нерсе. Долбоордун ушул алгачкы баштап жатканда бир топ иш чаралар жүргүзгөнбүз. Каржы маселеси кандай болот, эмне дегенде ар бир фермер бир күнөскана курганы каражат таба албай калышы мүмкүн да, кээ биринин колунда бар, кээ биринин колунда жок. Долбоорун алганда ушул Кумтор каржылыгы менен ишке ашып жаткан Карагат плюс программасында биз Кумтордун микрокредиттик агенттиктери бар Ысык-Көлдө. Аларды атап кеткенде Жети-Өгүз финанс, Тоң финанс, Балыкчы финанс. Алар ушул долбоордун алкагында төмөндөтүлгөн пайыз менен микрокредит тагыраак айтканда ушу күнөсканага берилет деп портфель толтурулат да, ар жылы берилет. Бирок айта кетчү нерсе, ал Кумтордук микрокредиттик агенттиктердин портфели чектелген. Баарына жетишпей калышы мүмкүн. Ошондуктан биз да айтылып өткөндөй альтернативный бир жолдорду издеп, ушул Айылбанк, Байтүшүн банк менен кызматташтык меморандуму аркылуу түзүп, алар менен кызматташып жатабыз да, алар менен иштешипчи. Проценттин өлчөмдөрү кээ бирлерине жогору, кээ бирлерине төмөн. Аны фермер эгерде чындыгында иштеп киреше табам, үй бүлөнү багам десе, жакшы биз бул бизнес план түзүп, ага деле карабай иштесе болот негизи. Азыр ушул урматтуу фермерлерге да кайрылып кетмекмин. Учурда ушул Жети-Өгүз финанс, Тоң финанс, Балыкчы финанска келип кайрылсаңыздар болот. Күнөскананы иштетүү боюнча бир бизнес план түзүп, ошол жерден төмөндөтүлгөн пайыздарды дагы алып иштетсе болот да негизи. Былтыр 2003 жылдан бир мисал келтирип кетсем болот. Тоң районунда Бүкөнбаев айылындагы кесиптик лицейден бир бүтүрүүчү бүткөн күнөскананы. Бир топ бүтүрүүчү бүттү, анын ичинен бир активный бир фермерибиз өз алдынча эч жерден кредит албай, өз алдынча өзүнүн каражатына бир күнөскана курду. Анын көлөмү 200 метр квадрат. Буюрса мөнөсүн алып иштете баштады. Ага дагы мыкты деп айтып койсок болот. Ушул сыяктуу фермерлер өздөрү аракет кылып жатат. Жакшы экен, дагы суроолор бар экен, угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кийинки суроону кабыл алалы. Дагы бир биздин телегөрүүчү бар болуш керек, суроо бере турган. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Мен Жаныбек мырзамындай суроо берейин деп атам. Угуп жатат сизди Жаныбек. Японияда мындай да. 10 киши товар чыгарса, 90 киши дүйнөсүн кыдырып сатат. Мына биз казыр мына Козугарындай эле кетти. Күнөсканаларчы. Реклама бааны күнөскана кылып атат. Ошо продуктун өндүргөн. Менен сата алабы же жана банкрот. Чүкөнү бир жыл айдап алып биз айдап, чүкөн аңдын барына. Яран мына экинчи суроо мындай да. Чүй ордон салып атат сокту. Казыркы климат көрбөйт, жылдан жылга суга суу азайып калды. Жанагындай жакшы алмаларды, жана эле карагат эмес, кара бизге чүйгө жакшы алмалар жакшы. Алманы жакшы сорттор өтө турган күмөйлөрдө уюштуруп, жанагындай тамчылатма сугаруу менен сууду экономиялап, аябай жакшы болот экен да. Азыр эгиндин бар карабайсызбы? 10 центнерге жетип кетет. Ошон үчүн ушундай бир кол алсаңармы чүй боорунда? Чүйдүн элинен да жакшы болот. Бизге бурчак өспөйт экен, карагат өспөйт экен көлдүктө. Алма жагынан бир дагы эметсеңер жакшы болот да элге. Рахмат, абдан жакшы суроо болду. Экинчи суроо. Сиз биринчи суроого жооп берсеңиз. Биринчи суроого мен жооп берейин. Рахмат сурооңуз үчүн. Биринчи суроо туура түшүнгөн болсом, ушул күнөскананын баары куруп атышат, иштетип атышат. Бирок аны кайсыл жакка сатыш керек, кандай колдонуш керек, туура түшүнгөн болсом. Мисалы, жанагы башында айтып өткөндөй, кызыктар фермер кесиптик лицейге келип окууну өтөт. Ал жерде жөнөкөй окуу эместен модулдук ыкма менен окутканда ал жерде бир топ элемент темалар бар.
Анын ичинде маркетинг бар, кантип өздөштүрүш керек, кантип сатыш керек, анын баары камтылган. Бир фермер ошол курсту бүткөндөн кийин кантип саткан жолдорун дагы негизинен билет да. Бирок эгерде практикага таянсак, практикада бул жашоодо эгерде сиздин жашылча жемиштериңиз жакшы экологиялык таза болуп өсүп өнүгүп атса, аны элдер бири-биринен угушат. Сиздин үйүңүзгө чейин келип ошол продукцияны алып кетет. Эмне дегенде азыр учурда дагы деле багымдуу болуп импортко Өзбекстандан, башка өлкөлөрдөн ар кандай жашылча жемиштер кирип жатат Кыргызстанга. Ошон үчүн дагы деле биздин базар жетишсиз даражада да ушул жашылча жемиштерге. Ошон үчүн сизге айтып өтмөкмүн, эгерде чынында жакшы эгип, жакшы реклама кылсаңыз, сиз базарга чыгып сатыштын кереги жок, үйүңүзгө келип өздөрү алып кетет да негизичи. Экинчи суроо жана мисалы ысык көлдөгүдөй бизде карагат өспөйт деп атат чыйборунда. Силер ушундай долбоордун негизинде алма, өрүктүн жакшы сортторун, түшүмдүү сортторун жайылтсаңар болобу? Ушул боюнча иш алып барасыңарбы деген суроо болуп атат да. Карагат ысык көлдө деп азыр дагы бир суроону угуп коелу, андан кийин уланталы. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз, биз кайрадан байланышка чыкканга аракет кылыңыз, уланта берели. Азамат мырза, сиз жооп берип коесузбу? Суроого дагы кошумча кылып коесузбу? Биздин окуп аткан жана фермерлерибиз булар деген ассоциация түзөбүз деп аракет кылып атышат да, чоң. Анан бул жерде деген теплица мисалы ар бир киши салганда, ар бир киши бир жерге барып сүйлөшкөндөн көрө, ушу ассоциациянын ичинде чогуу түзүп алып туруп, мисалы бир айылда 10 киши салса, мисалы теплица, да бир айылда 10 киши салса теплицаны, ошол ассоциация аркылуу сен бадырам 3 айга сеп, сен помидор 3 айга сеп, сен жашылча сеп деп чогуу ассоциация регулировка кылып туруп, мисалы ассоциация барып кумтөргө, өзүнөн ошо кумтөргө предлагать этсе болот. Договор түзүп болот, сатып өтүш үчүн. Импортко чыгарыш үчүн дагы ошончо бир 30 киши импортко сүйлөшкөндөн көрө ассоциациянын жетекчиси барып туруп импортко сүйлөшүп сатканга дагы шарт түзөбүз деп, мына биз окуткан фермерлер давай биригели ассоциация түзөлү деп, азыр уже иш баштап, буюрса ассоциация жакында түзүлөбүз деп иш баштап атышат да. Сатуу жагын жана сатабызды, кантип сатабыз деп атпайбы, көбөйүп баратат. Ошого түшүндүрмө берип коюш болот ушундай. Кийинки суроочу жанагы иш алып барса болобу, кеңири жайылтса болобу деп. Азамат, азыр биз дагы суроолорду угуп коелу, анан кийин ушул боюнча уланталы. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Эгер бизнес план жасаса, кай жака кайрылыш керек? Кандай жерден болот? Кайсыл жактан байланышка чыктыңыз? Ушуга таза. Рахмат, дагы бир суроо бар. Саламатсызбы? Телефон. Угуп жатабыз, сизди сурооңузду бериңиз. Биз талаштан чалабыз. Бул өзү жанагыдай проекти, бул өзү талашка уюштурса болбойбу? Талаш. Жана алдагылардан келип уюштуруп анан ушуга байланышкыбыз деген силер бар, ошого окшо болбойбу талаш. Абдан жакшы суроо. Азыр биз жооп алып берели, уланта берели. Азамат мырза. Жана бул проект боюнча азыр ысык көлдө жүрүп аткан боюнча Жаныбек айтып кетти, бирок карагат чүйгө өспөйт деген туура эмес. Бул карагат көңүлдөн эсепсе баардык жерге өсөт. Карагат. Бул карагатты деген мисалы Польшадан алып келип септик, аябай таттуулугу дагы жакшы экен деп атышат. Анан канча жылдан бери карагат келген эмес да. Жаңы сорт. Мына жаңы сорту ушу АВФ фондунун балдары проект жазып, ушуну алып келип азыр бизге таратып берди. Мен мисалы билим центрде окутуп, 1000 үчтүк карагатты таратып бердик. Себеп өздөрү сатып алышты элдер. Сатып алып уже себебиз деп, эми ошолорду дагы биз ассоциацияга мүчө кылып, анан ошону да карагатты кийин чогуу саталы деген максатта ушундай келишим түзүп сүйлөшүп жүрүп атат азыр ушуну. Ушундай эме атабыз. Анан кошумча айтып Азамат эке туура айтып, негизинен 2013-жылы келген көчөттөрдүн 99% адаптация болуп өсүп чыкты да негизичи. Анан айтмакмын, башка көчөттөрдү өнүктүр, мисалы алманын көчөттөрү же жана башкаларды айтып атпайбы. Биздин ушу Карагат плюс программасынын алкагында питомниктер компоненти бар. Бул питомниктер компоненти ушу программанын алкагында ассоциация болуп түзүлдү негизи. Официалдуу түрдө иштеп жатат. Ошол
питомниктер ассоциациясына мисалы байланышып бир топ карагаттын гана эмес башка бир сортторду деле мисалы карап көрүп эксе болот да. Негизинен дагы кайталап өтүп кетейин, биздин веб-сайттан карагат чекиткежиден маалымат алса болот, же болбосо биздин эле кайрылса ушул питомниктер көчөттөр боюнча дагы толук маалымат берсе болот да. Ошол эмеге. Жаныбек, ушул жерден суроо пайда болуп атат да, мына мисалы АВЭП фонду өкмөттүк эмес, саясий багытты көздөбөгөн, мындай коомдук жана мамлекеттик секторда мындай айыл чарбасын өнүктүрүү багытында иш алып барган коом да. Анан биздин угармандар, телегөрүүчүлөр мына таластан кызыгып атпайбы? Келечегинде бир ушул Ысык Көл областы эле эмес, бир район, республиканын аймагында бир кайсы бир багытта иштерди жайылтуу мүмкүнчүлүктөрү барбы? Негизинен жалпысынан АВЭП коомдук фонду чындыгында бир гана Ысык Көл областы менен чектелбей, башка областтарда да өзүнүн иш мелдеүн уланып жатат да. Башка багыттарда, башка долбоорлор бар. Бирок ушул күнөс кана карагат өнүктүрүү боюнча, ушул сактоочу жайлар, питомниктер боюнча учурда бир гана азыр Ысык Көлдө. Эмне дегенде өзүңүздөр билесиздер, бир долбоордун башталышы бар, бүтүшү бар. Ушул мөөнөттө жергиликтүү тургундарга мүмкүн болушунча чоң бир пайда келтириш керек да бул долбоорчу. Буюрса, ушул долбоор жакшы пайда келтирсе, балким башка региондорго да, мисалы, биз же болбосо башка бир кесиптештерибиз жайылтырса болот да. Мен туура түшүнүп атам, эмне суроолор аябай көп болуп атат. Кызыккандар да көп болуп атат. Жагы айтып өтмөкмүн, түп билим борборуна мисалы Азамат байке келсеңиздер болот, же болбосо башка кесиптик лицейлерге келип, көрүп, суроо берип, тажрыйба алмашып кетсеңиздер болот. Бирок бул долбоор азыр учурда бир гана Ысык Көл областында иштеп атат да. Рахмат, азыр суроолор бар экен. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Саламатсыздар. Саламатчылык, сурооңуз. Жаныбек иниме суроо берейин дедим эле. Мен өзүм ушу Көлдүк болом, Бөкөнбаевда. Айга жашып жайыштыргандарды жакшы көрөм, бирок Бишкектен чалып атам. Жаныбек иним, обязательно лицейди бүтүш керекпи? Мен өзүм 50 жаштан өтүп калдым, барып окусам болобу мага мисалы? Анан ошо аябай менин өзүбүздүн эле магазинибиз бар. Мына сатуу, анан мына жактарын өзүм өздөштүрүп, өзүм мына уюштура элем да, саткангач просто мен теплицам жок да, кандай кылып куруп, кандай технологиясын кандай кылышты билбейбиз. Буякта аябай ысык, Бишкектечи. Мен огородума эле ушундай бир теплица куруп берсе деген бир ойдо болуп атам, бирок эч кандай менде финансы ана мына жагым жок, же кредитти кандай алып алыш керек. Аябай кызыгам да ушу биздин тегерегибизде өзүбүз эле мына Ош базарына барып, бүт баарын сатып келип албаган сатабыз. Помидорлорду бир шумлуктай чыгып атат азырчы. Ошо помидорлорду өзүбүз өстүрүп, мындай жакшы технология менен өстүрүп, өзүбүз сатып, өзүбүз үй бүлөбүздү баксак, конечно, абдан жакшы болот. Жана бир чүлүк киши айтып кетти, карагат деген чүлүк өспөйт деп. Например, менин огородумда кызыл ровный карагат бар. Немесе эң чейин жетип турат. Мына теріп жүрүп жетише албайт. Рахмат, түшүнүктүү. Рахмат. Дагы бир суроо бар, угалы. Саламатсызбы? Кийинки суроону кабыл алалы. Бизди дагы бир телегөрүүчү же радио угарман күтүп турат болуш керек. Саламатсызбы? Кайрадан байланышка чыкканга аракет кылыңыз, уланта берели. Менин маалыматым боюнча бул кыска мөөнөттө окутулса керек, анткени лицейди бүтүш керекпи деп тырсызданат. Баканбайга барып, Баканбайлык менен Бишкекте турам атпайбы, же Баканбайга барып училищедан окуса деле болот. Эгерде Баканбайга барып Бишкекте турам десе, мына ушул учурда бүгүндөн көчөтөн баштадык биз. Ботанический сад Акунбай көчөсүндө. Ботанический сад барбы? Ошол жерде окуу жүрүп жатат. Именно теплицаны кандай салыш керек, жана модулдук, жана айтпады, модулдук программада элементтер бар. Теплицаны кандай салыш керек, бадыраңды кандай өстүрүш керек, кандай дарылаш керек, капилляр орошение кандай кылыш керек, ошол боюнча мына азыр окуу жүрүп атат. Ошол жерге барып кайрылса, анан өзү окуп туруп, анан ошол жерден группалаштар менен деп койсом болот дейм, чогуу группа менен кеңешет, акчаны кандай алабыз, кандай кылсак болот, балким ассоциация жакшы түптөр өтүп, балким ассоциация жардам береби, же болбосо кредит алабы, ушул жагынан өзү уюштурса болот да. Мисалы биз эми мына Ысык Көлдө эле биздер ошол мурунку күн темасынан суроо болгон үчүн ушул жерге келип ачылып окутуп калдык да. Анткени биздин мугалимибизди ушул
суранышты да окутуп бергиле деп Чүй областына. Оштон суранды, дияктан суранды. Анан биз Бишкек центр болгондон кийин келип окуганы жаткан жери дагы ылайыктуу туугандары көп экен. Ушул жактан окутуп алды. Анан ботаник садтан жер арендага алып алып, мен ошол жерден азыр окутуп атабыз. Эже бар окуп берсе окуп. Кунар эже бир нерсени баштаганда үйрөнө турган учурда жашка деле мындай чектөө болбосо керек. Кеч болбосо керек эч нерсе. Жок, окуу эч качан кеч эмес. Мына мен мисалы жалгыз балдарга үйрөткөн эмес, мен өзүм үйрөнөм. Өзүм ошо кызыгып атам. Мен анда энди балдарга кантип үйрөтөсүң? Өзүң ошо жерди казбасаң, өзүң билбей туруп анан кантип балдарга могуну үйрөнгүнүм деп айтасың. Ошон үчүн мен ойлойм кеч эмес эч качан. Окуш керек. Сөзсүз мен айтып атпаймынбы, бирдемени баштап андан кийин акча өзү эле келет. Каяктан эмне болгон, самое главное өзүнүн мындай бир умтулуш керек да бирдемеге. Мына мен азыр окуп бүттүм, анан сөзсүз бир жактан болбосо Кудайым баары берет сөзсүз. Бул жерде биз мисалы Жаныбек Азамат ошол дыйкан фермерлердин маселеси жөнүндө айтып, аларга мындай бир жол жобосун түшүндүрүп берип атпайбы? Анан сиз мисалы жамаат мындай бир балдар үйүнүн жетекчиси катары сиз дагы муну колго алып аткандан кийин муну балким ушундай бир балдар үйлөрүнө, керек болсо мектептерге, бала бакчаларга деле жайылтса боло тургандай көрүнүш окшойт да. Бул сөзсүз адегенде балдарга деген мындай витамин керек. Бул биринчиден. Бул АВЭП фондусунун эң биринчи максаты балдар сөзсүз витамин жеш керек деп. Анан уже калганын анан кийин тиги сатса болот же дагы бирдеме кылса болот деп. Эмне бул социалдык программа боюнча биринчиден балдар витамин жеш керек. Кышында деген бул аябай жакты дамагачы. Бул сатып албай өздөрү эмгектенип ошол жерде балдар деле кышында бар көп деле мындай эме жок да. Келе калып ошонун өсүп атканын көрүшүм. Балдарга бул аябай жакшы үлгү. Чындап да. Эмгекке тарбиялоо, саламаттык үчүн кам абдан үлгү. Жерден дагы азыр мектептерге дагы салса өкмөттөн каржы сурабай өздөрүнүн ремонтуна да иштетип, мисалы мектептерде канча деген жерлери бар. Ошол жерлерин эле бир 5 сотый же 2 сотый, 3 сотый салып алып туруп иштетсе, бир топ ремонтуна жардам берип калат да. Мына бияк деле ошол үчүн салдырып атат. Өзү мындай акчасын башкадан сатып албай, ремонтума да кичине сатып акча түшүп ремонттоп алайын деп. Негизи азыр өкмөттө эле кана акча өкмөттөн эле алайын, өкмөттөн берчи дей бербей, биз өзүбүз аракет кылсак, анан өкмөт дагы бизге ушинтип атат да, анан бизге жардам берет да. Колдойт эле да. Мына эжемдики азыр туура болот. Мектептерге да ошондой салыш керек. Ар бир мектепке негизи ушундай теплица салып берсек, проект аркылуу болобу, өкмөт аркылуу болобу, ар бир мектепке салып берсе, мисалы, ошо менен өзү каржылап окуучуларга жакшы билим берет деген ой бар. Өзүн-өзү ошол азык таза, экологиялык таза азык-түлүк менен камсыз кылат, каржылык канча-мынча маселесин чечип алат, анан балдарды эмгекке тарбиялоо деген нерсени да чечсе болот. Жаныбек дагы кошумча айтып кетчү нерсе, мисалы тиги урматтуу угарман эжебиз суроо берди, же чынында кызыктуу суроо экен. Мисалы окуштун кереги барбы? Бул обязательно окуш керек деп. Мисалы бул нерсеге биз окуш керек деп сөзсүз деп айта албайбыз. Эмнеге? Долбоордун мисалы Карагат плюс программасы ушу күнүскана компоненти ачылып атканда биз бир топ изилдөөлөр жүргүзүп келгенбиз. Республиканын баардык аймактарына барып, өзгөчө ушу түштүк жергесине барып, ал жерде ушу күнүскана чарбасы мурунтан жакшы өнүгүп келатат. Ал жердин тажрыйбасын алып, жанагы айтып өтпөлүк модулдук ыкма депчи, учебный программага ушулардын баарын практикалык иштерин эске алып, ошол программа түзүлгөн да. Бул жөндөн-жөн түзүлгөн эмес. Эжеге айтмакмын, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо окуп коюңуз. Жок, эгер деп күнүскананы мен билем, жакшы иштетем десе, пожалуйста, анда иштетип, микрокредит алып же болбосо башка жерден каражат алып иштетсе болот да. Бирок биздин профессионалдык бир кеңешибиз ушул бир күнүскана чарбасынын өнүктүрүшүнөн бир үйрөнүп, анан ишке башталса, ушул келечекте банкротство же болбосо ушул натыйжасыздык деген нерседен алысыраак турмак да. Ошого эле биз жолго салып көмөктөшүүбүз да. Жакшы экен. Мынакей ушул сиздердин долбоордун негизинде ошол мөмө жемиштерди өстүрүү багытында иш башталганына, мисалы, аз убакыт болсо дагы көп бир иштер ишке ашып, баягы эл арасында колдоо тапты да. Анан былтыр өткөн жылы ушул атайын бир мөмө жемиштердин фестивалы болду эле да.
Ушул фестиваль баягы болгон иштин жыйынтыгын элге көрсөттү десек болот да. Андан бери кандай иштер болду? Ошол фестивалдын дагы уландысы болобу, кандай болот? Ушул тууралуу да маалымат берип койсоңор. Карагат фест деп атап өтүп кетсек болот. Негизинен алдын ала урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарды ушул Карагат фест 2014 деп пландалып жаткан ушул 9 августта Ысык Көл областынын ушул Кызыл Суу, Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылында Карагат фест фестивалыбыз болуп өтөт. Ал бул Карагат фесттин эң негизги максаттарынан бул ошол фермерлер жана кайра иштетүүчүлөрдүн ортосунда мамилени даңазалоо, өнүктүрүү, бири-бирине байланыштырып, жана ошондой эле экологиялык таза өнүмдүү жемиштерди даңазалоо, күнөс кана, питомник жана сактоочу жайларды дагы өнүктүрүү, ошол негизги максаты ошол болуп эсептелет да. Азыр биз суроону угуп коелу, анан уланталы. Саламатсызбы? Угуп жатабыз, сиз да сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Биз Жети Өгүз районунан жаталы. Ушул Жети Өгүз районунда кайсы тилден окуп үйрөнсөк болот? Жети Өгүз районунан, Дагы бир суроо бар, угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угуп жатабыз сизди. Мен Нарындан чалып аттым эле. Эмгексин деген айылдан. Анан ушул күнөскана жөнүндө аябай кызыгам да. Ошол могул проект менен бир салууга болобу, биздин тоолуу жер аябайчы биздин айыл. Анан күнөскана деле жок. Анан ушул мен пенсионермин, пенсия болгондон кийин мага да ылайыктуу өңгөлүп атат да. Ошо кандай каражат кетет, кайдан материал алыш керек, эмне кылыш керек жөнүндө маалымат берип койсоңор, эртең мен силерди аябай жакшы угуп атам сөзүңөрдү. Жакшы иш болуп атыптыр да. Ошол мен суроом. Рахмат. Уланталы. Сиз жооп берип коесузбу? Жети Өгүздөн эжеке чалды. Биз ошо Жети Өгүз районунда Барскон айылында училищасында окуу жүрүп жатат. Ошол жака барып окуса да болот. Андан тышкары эгерде аяка барып жетише албайбыз десе, биз мисалы ошо Жети Өгүз районунан Мундуз деген айылдан биз 2 группа окутуп бердик да. Айылдын өзүндө эле. Айылына барып, мисалы 20 окуучу түпкө келгенден көрө бир мугалимибиз келип, ошончо элдин акчасын экономдоп, ошол жерге келип окутуп, ошол жерден биз жаамат түзүп, түзүсөңөр мындай болот, ассоциация кылсаңар мындай болот, мындай кылсаңар деп ошону окутуп берсек болот да. Андан тышкары жакында эле ошо Центр занятость менен биз байланышканбыз. Договор түзөлү деп бизди чакырган. Центр занятость аркылуу дагы байланышып, окутуп бергиле деп Центр занятость айтса, биз барып ошо Центр занятость безработниктерди окутуп берип атат. Биз түп районда ошондой бир 2-3 айылды Центр занятость аркылуу бекер окуттуруп бердик, бирок Центр занятость бизге төлөп берди. Ошондой эле Жети Өгүз районунда дагы ошондой уюштурабыз деп аткан Центр занятость менен барып, группа топтолуп, бизди чакырса, биз ошол жерден барып окутуп берсек болот. Жаныбек Нарындан аксакал суроо берип атат, дагы эле мында кызыккандар көп болуп атат. Мисалы, бул боюнча өзүңүз оюңузду айтып болушуңуз керек. Анан ошол күнөскана боюнча сиздерден башка да иш алып барып аткандар бар да. Ооба. Негизинен урматтуу угарман, чындыгында жана да айтып өтүп кеттим. Негизинен туура бул программа, Карагат плюс программасы Ысык Көлдө гана иштеп жатат. Бирок келип айтып өттүм, бул жерден азыр сизге металл монча турат, покрытиясы монча турат деп айтканда убакыт жетишпейт байке. Ошон үчүн сиздер чакырмак менен келип, ушул кесиптик лицейлер келип, агроном, тиешелүү агрономдор бар, ошолорго кабылып кеңеш сурасаңыздар, алар жардам берип айтып берет да ушул нерселердичи. Анан азыр угарманды кабыл алалы. Эки угарман пайда болду. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз. Саламатсызбы? Айта бериңиз, угуп жатабыз сизди. Мен Карабактан телефон чалып атат элем. Фамилиям Эмиркулов Асанбек. Мына деле силер мөмө жөнүндө сөз сотасыздар. Анан кийин менин дагы суроом бар да, дарбыз жөнүндө, дарбыз, коондарбыз. Казыр жанагы аммиачный селитре кошуп атышпайбы? Аны базардан алып алышып, мына балдарбы, кимис болот деген ооруп, больницага чыгып атышат. Ушул жөнүндө кичине маалымат берип койсоңуздар. Дагы бир суроону угалы. Саламатсызбы? 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 Угуп жатабыз сизди.
Мен дагы бул шаар тургунунанмын. Мен дагы кызыгып атам бул айтып аткан сөздөргө. Ушундай передачалар көбүрөөк болсо деп эсептейм. Базардан сатып алганча өзүбүздө болгон эң жакшы. Мисалы Карагатты кайсыл жерден көчөтүн биз алсак болот. Ушундай эле сыяктуу мисалы жүзүмдүн дагы ар кандай түрлөрүн кайсыл жактан алсак болот. Биздин шаарда ушундай барбы? Рахмат, түшүнүктүү. Биринчи Кара Балтадагы суроого кыска эле жооп берип коесузго, Азамат мырза. Ошондой жер семирткич жана башкаларды колдоносуздарбы сиздер? Эми бизде деген мисалы биздин өзүбүздүн теплицада салганда биз аттын кыгын 15 сантиметр салдырдык да, агроном ушундай саласыңар деди. Андан 15 сантиметр эзеле эчтеке айдалбаган жерден топурак алып келип салдык. Анан биз биринчи жылы эч удобрение бербей септик азыр. Сеп удобрение берген жокпуз, эчтеке берген жокпуз, өзү эле өсүп чыкты бадыраңыбыз, азыр редискаларыбыз. Бирок кичине химический берилбей, витамин, экологический жанагы био эмеден берсе болот экен да. Био витаминдерден берсе болот экен, биологический. Анан бул биздин действительно арбуз боюнча, арбузга дары берүү боюнча биз жакта андай жок. Опыт жок, арбуз өстүрүп элмет элекпиз. Рахмат. Жаныбек жогоруда Карагаттын көчөттөрүн кайдан алсак болот деп атпайбы? Ошол сиздерде ошол жана Польшадан алып келдик, жана башка жактардан алып келдик деп атпайсыздарбы? Көчөттөрдү жанагы түшүмдүү, сапаттуу болгон. Анан алар ошол аймакта эле болобу же каалагандар республиканын башка аймактарына сатып алып, отургузуп өстүрсө болобу? Көчөттөр боюнча биздин жана жогоруда айтып өткөндөй питомниктер ассоциациясы деп түзүлгөн, учурда иштеп жатат. Ал Ысык-Көл областында ушул Карагат плюс программасын алканда бүткөн. Негизинен көчөттөрдү Ысык-Көл жашкан питомниктер таратат. Мен айтып өтмөкмүн, ушул эгерде мүмкүн болсо питомниктер ассоциациясына байланышып, көрүп көчөттөрдү ошол жерден алса болот да. Биздин сайтыбыздан маалымат алса болот, же болбосо 03944 30 617 номерлерине чалып билсе болот да. Ошо көчөттөр боюнча эме болуп. Башка жактарда, башка областтарда келечекте пландалууда, бирок азыркы учурда жок. Бир гана ушул Ысык-Көл областынан кайрылып питомниктерден алып кетиш керек ошол жерден. Жана окутуу жөнүндө айтып атабыз. Күнөсканалардын кантип курат, эмне кылат, окутабыз, үйрөтөбүз деп атпайсыздарбы? Ошол кандай тартипте жүрөт? Акы төлөө жолу мененби? Акы төлөнөт. Мисалы биз деген келген кеткене жараша төлөнөт да. Мисалы мугалимибиз Рак жака барабы, мисалы Түп районунда 1000 сомго чейин. Ошонун ичинде тетрадь берилет, тамагы, чайы, жол расходу, ошолор кошулуп 1000 сом. Бишкекке райондон тышкарга чыксак 2500 сом менен келип окутуп, мугалимибиз ушака жатып, бир жума, 2 жума келип окутат. Бирок бир жумада баарын түшүндүрүп, клиенттер да өздөрү ыраазы болуп, биз сертификат берип атканда да мугалим жокту айтабыз. Бир группа мисалы бүтүп атат, бир группа жаңы кирип атканда экөөнү чогуу отургузуп туруп сабыштырабыз. Мен айтсам туура эмес болот. Сиздер айтыңыздар, бизден мугалим кандай сабак берди силерге? Жеткиликтүү бердиби же бере алган жокпу деп айтсак, диги группага айтып берет. Ушундай жакшы берди. Жолугушуу жүргүзүп туруп биз сертификат беребиз да. Уштап кийинкибиз уштап жөн эле берип койду дебегендей кылып, экөөнү беттештирип нерсе, анан ошентип биздин группаларыбыз келип мугалимибизге интерес коюп атат да. Андан тышкарыда мугалимибизди уже жанын койбой, кайра чалып атат. Кандай кылсак болот, бул жерде эмне кылсак болот деп. Анан жана Карагат боюнча да айтып кетпедикпи? Ошо Карагатты дагы биз чогуу бир айылда жамат кылганга аракет кылып атабыз да. Бир айылда мисалы бир эле үй бүлө себеп коюп туруп аны сатам деп базарга бир киши барып болбой, бир айылда бир 10 киши, 20 киши чогулуп туруп алып, өзүнчө үйлөрүн салып, анан ошону чогуу сатканга да аракет кылыш керек болот да. А то ар бирибиз бир чакадан көтөрүп базарга барса эле жолдо калып атат акчабыз биринчи. Ошону дагы экономдош үчүн дагы биз элге ушундай информация жеткирип атабыз, окуудан тышкары дагы. Рахмат. Гүлнар эже, мынакей сиз ошол балдар үйүнө ушул күнөскана салдырып алыптырсыз. Эми иш кайсы учурга келип жетти? Эми ошол күнөскананын ачылышы дейбизби же алгачкы түшүмүн качан аласыз? Эмне кылып
атасыз азыр? Буюрса биз уже бүтүп калды. Акыркы бир жолдору калды. Эми буюрса аны биринчи ачылыш жасап, анан биринчи ошол эмесин урugун салганга аракет кылабыз. Бул кишилер менен чогуу биргелешип. Бирок мен андан ага чейин мен ойлоп атам, азыр дагы бир сыйра окуйбуз баарыбыз. Мен ошол жерден бир группаны чогултайын деп атам азыр баары эле. Өзүңүздүн балдардан эле? Өзүбүздүн балдардан, айылдын балдарынан, аялдардан, анан бул кишилер менен сүйлөшүп, баарыбыз чогуу, анан кийин ошол окууну бүтүп, анан кийин аракет ошол биринчи орубузду салып көрөлү деп атабыз. Кандай болор экен? Кошумча да айтып кетели. Эжем ошо биринчи мындай кандай десем, жаңы бир балалуу болгондой теплицаны кармап атат, сүйлөп атат. Эми ошол экини дагы биз аве фондусу бизге да айтып атат, ушуну иштеткенге чейин, түшүм сатканга чейин жардам берип, консультация берип турула, ошондо силер шепка алгыла деп атат. Мына ошол аве фондусуна рахмат, ушун салып берип коюп эле кетип калбай, бизди да ошо менен чогуу ынтымакташтырып иштегенге үйрөтүп атат да. Буга чейин көрдүк да баарыбыз эле жалгыз өзүбүздү билебиз, өтүбүз төрөйгө ойлойбуз деп кыйын болуп келдик. Эч ким жалгыз эчтекеге жете албайбыз. Ошон үчүн биргелешкени да үйрөтүп, мына аве фондусуна телевидениеден пайдаланып рахмат айткым келет да, ошо аве фондусунун элчилерине. Ушул 3-4 жылдан бери мына Кумтөр бизге жардам берди эле, баягы варенье кайнаткан, кыям кайнатканычы. Ошол кыямды кайнатып балдарыбыз менен ошол кыямды кайра эле өзүнүн Кумтөргө өзүнө сатат. Анан ал каражатыбызды электроэнергиябызга, жанагы биякта Бишкекте окуган балдарыбызга жумшап атабыз. Абдан эле жакшы болуп атат. Мен ойлоп атам, азыр теплицадан деле дагы бир жыртыгыбызды жаап, дагы бир нерселерди чечсек болот. Ошентип эле аракет эле кыла берсе эле, Кудайым буйрса бет бар эле болот. Жаныбек, кайрадан жана фестивалга кайрылып келели. Кайсы числодо, кайсы айылда болот, элди да чакырып коет болушуңуз керек. Фестиваль ушу сиз жогоруда айтып өттүңүз, 2013 жылы аябай чоң бир фестиваль өткөрдүк. Карагат фест 2013 бул Тоң районунда болуп өттү. Бул жылы 2014 жылы Кызыл Суу айылында 7 район Карагат фест болуп өтөт. Ал жерде ушул фермерлер жана кайра иштетүүчүлөр бирге жолугушуп, мамилелерин жакшыртышат. Башка биздин компоненттердин баардыгын өнүктүрүү идеясын ал жерде сунуштайбыз. Ошондой эле ага кошумча ал жерде мастер-класстар көрсөтүлөт. Чоң белгилүү ырчылар чакырдык. Ошол ырчылар келип концерт коюп берет. Ошондой эле биздин ар бир компонент, күнөс каналынын, питомник, сактоочу жайлардын баардыгын көргөзмөлөрү болот ал жерде. Карагат, жаңы жашылча жемиштердин баардык көргөзмөсү болот. Ошол учурдан пайдаланып, чындыгында баарыңыздарды чакырып кетмекмин. Бул 9 август күнү болот. Негизинен ушул долбоордун дагы бир ушул учурду пайдаланып, кыскача айтканыңыз убактысы. Кумтөр компаниясына да ыраазычылык билдиребиз. Буюрса чоң иштерди аткарууга дагы аракет жасайбыз. Мындан ары рахмат. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Мына ушундай иштердин натыйжасында ар бир адам өзүнүн жашоосун өзү гана жакшырта алууга көмөк болот деген ишеничте маегибизди аяктайлы. Студияда АВЭП коомдук фондусунун координатору Жаныбек Бакиров, Түп районундагы билим борборунун директору, Түп районунун Арал айылдык кеңешинин депутаты Азамат Абдылдаев, Мээрим булагы балдар үйүнүн директору Гүлнара Дегенбаева болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мындан ары дагы эл үчүн деген кызматыңыздарды ийгилик коштоп турсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.